Демек, бардык адал нерселер белгилүү дейт. Ошондой эле харам дагы нерсе белгилүү дейт. Эмне үчүн белгилүү десе, анткени Алла айтып койду Куранда, кайсы адал, кайсы харам экен. Туурабы? Бирок дейт, ошонун экөөнүн ортосунда көп адамдар билбеген күмөндүү нерселер бар дейт. Ошол кимдем ошо күмөндүү нерседен сактанса дейт, сактанса, анда ал динин, абийирин таза сактап калыптыр дейт. Машалла. Азыркы заманда өзгөчө өтө опурталдуу тема бул. Бизде азыр дүйнө жүзүнөн тамактар келип атат. Байкасаңар керек, дүйнө жүзүнөн тамактар келип атат. Дүйнө жүзүнүн тамактары келип атат. Даяр келип атат. Полуфабрикат келип атат. Канча деген шоколадтар, түрлөрү келип атат. Көптөгөн нерсе бар. Эми бул жерде пайгамбарыбыз ачык айтып атат экен да, адал дагы белгилүү, арам дагы белгилүү. Эми ошонун ортосунда шектүү, күмөндүү нерсе, көп адамдар билбей шектүү, күмөндүү нерселер бар дейт. Эми кимдем ошо шектүү, күмөндүү нерседен сактан болсо, ал эмнесин сактайт экен? Динин, анан абийирин сактап калат дейт. Демек, динин сактайт деген сөз өтө оор сөз. Көп адамдар ошого көңүл бурбай, арамбы, адалбы карабай жөө менен, же болсо ошо мындай бир адал деген нерсе кандай десе, мындай көп алымдар айтышы боюнча адал деген нерсе качан сен аны жегениңде ошол Алланын динине, пайгамбар сүннөтүнө каршы келбей турган деңгээлдеги тамак болуш керек экен. Кандай Алланын дини десе, Бисмиллахи Аллаху акбар деп союлган малдын эти болуш керек экен. Түшүнүктүбү? Эң биринчи адал нерсе бул малдан башталат, эттен башталат экен. Биздин шариятыбыз өзгөчө, аябай назик. Мен дайым айтып берем го. Восток дело тонкое деп коет го. Биз өзү мындай, биз жөнүндө ушундай мындай эмеде да, аябай маданияттуу деген мамлекеттер дагы эмне деген Восток дело тонкое деген. Бизде субханалла бүт нерсенин бардыгы тең мындай мындай кичинекей эле боякта мындай бир чаңдай нерсени кылбай койсоң тияга тоо болот да. Ошол себептен мисалы биздин Ханафи мазхабыбызда жырткыч хайванат, жырткыч эмес хайванат деп, кээ бирде ортосунда туруп калган нерсе макру мындай деп, макру деп жеңге болбойт деп, же болсо мындай айтканда өзгө жөн эмес, балки тахрим арамга жакын деп көптөгөн тамактарды жедирген эмес. Пайгамбарыбыз мисалы суунун астындагы, үстүндөгү дагы адал деди. Бирок биздин ханафилер эмне деди? Бул эмнегедир субханалла мындай бир окшоштук жагы жырткычка окшош экен. Бул жагы эмнегедир ушундай нерсе экен. Бул мындай куртка окшошуп атат, балыкка эмес деп, субханалла мындай кээ бир нерсе жедирген эмес. Ошол себептен мындай келгенде мындай адал эле нерсе көрүнүп турат. Бирок субханалла жейин десең эмне? Ойлоносуң да, мына ушул болду. Күмөн болдуму токтотуш керек. Ошо күмөндүү нерседен сактанган болсо, иншалла, динин сактайт дегени намаздын кабыл болушу, орозонун кабыл болушу, дуалардын кабыл болушу, зекеттерибиздин кабыл болушу, мына ошо адал нерсеге коюлган. Чудасызбы? Пайгамбар бир окуяны айтып берет экен. Bir çöldük adam, çölde kalıp kalıptır. Anın bardık suusu, tamağı bardık aydaken, töösündeken. Anan bayağı töösün aydap ketip barat bir жерге bir özünün kaçatı men çoğuyup töösü bayağı jooştup koyup koyatken dağı anam mıyıp düşüp gelip karasa bayağı töösü kaçıkka boyunca kettir. Eştike жоқ. Bir neçe gün жүрдü deydi. Oğuzu geberip ketti deydi. Uşu suusunun soğuktuğundan kursağı açka kavrak kayışıp kaldı. Emne kılarını buna em ölüm gele turan. Üstünde subhanallah 60 kazı ısık bolup turat. Kıyналыш ушундай деңгээлде болду. Анан ал адам кыйкырат экен. О Алла, мени таштап койдуңбу? О Алла, мени унутуп койдуңбу деген нерсе. Пайгамбар айтат, эми ал кантип анын дуасы кабыл болсун? Анын кыйкырыгы кантип кабыл болсун дейт. Анткени анын кийгени арам, анын ичкени арам дейт. Мисалы мына азыр көбүнчөсү мына бозо деген нерсе өтүп алды кышында.
Шариятыбыз субханалла муну мындай макрух тахрим деди. Харамга жакын уже мына күмөн деди. Эми субханалла анын канчалык деңгээлде ичиш керек, канчалык деңгээлде ичпеш керек деген нерсени акылга салып келе турган болсоң, бирок сен такып болсоң, ошону ичпей эле койгон жакшы. Эмне үчүн анткенсе күмөндүү болуп калды. Мындай жаңы сүзгөнү же эскисиби же ачып кетти, кычып кеттиби деген сөздөр мындай ойлонуп турасың да, ичкиң келип атат, бирок эми мынакей ошондо билинет экен ким экениңчи. Сыноо деген бар го кээ бирде. Айтабыз го, сыноо кандай десе, качан Аллаху акбар деп азан айтылып атса, теги жерде субхана пойлаңды бир суу каптаган атат. Эми мына сыноо башталды. Эми эмне кылышың керек болот? Ошо сууну жаап койсоң, кошунаң алып кетип суу берип кетпей калат, же ачып койсоң, бүт баарын каптап кеткен атат. Бирок азан айтып атат. Эмне кылат элеңиз? Намазга кур. Машалла. Көр мына сыноо деген ушундай болот экен да, диндеги сыноо ушул экен. Эми мына алдыңа бирөө шаурманы алып келди, момундай узун, чоң. Мындай карасаң айтып атат да, көп еттин көп салдырып койдум. Сонун охо деп атат да. Эми субханалла мындай алыстан карасаң халал деген жазышы жок. Анан мындай карап койдуң. Чөтүгүм эми ошондой эми курсаң ачка. Эмне кылыш керек? Насыно. Көрдүкпү? Сен эмнеңде ошону жебей коюп, албай коюп, бербей коюп, ошол арамга жакыныраак бул күмөм деген менен сен өзүңдүн диниңди эмне кылдың? Сактап калат экенсиң. Көрдүкпү? Бул жерде барды келди иманга байланыштуу. Авир сакта дегенде ушул нерсе да. Биз алса авирде арам. Бирок сен аткезчилик кылгандасың. Бирөөнө бир нерсени акчасын алып, эмне кылатасың? Бирөөнө бир затты көрүп, эмне кылатасың? Субханалла, ишин бүтүргөндасың. Бул арам да туурабы? Аткезчилик кылыш арам. Кыргызча аткезчилик дейт, анан орусчасы кандай? Контрабанда эмес. Коррупция. Ошо. Бирөөнө бир нерсе эмне экен ушу бүтүрүп берем, тыйынтып берем, бул арам. Бул авирди сатуу болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Авириңди сатуу. Мисалы алса, эң эле жөнөкөй эле нерсе бар. Баарыбыз эле кылып жүрөбүз мунучу. Бирок биз бардың, больницага бардың, текшерилишиң керек. 5 кабинетке кирип коюшуң керек да. Бирок сен алып, тияка барсаң, готовый мындай бланка сатып атат да. Бир печат коюлган тик. Баланча сом. Эми эмне кылып атасың сен? Ушул эмне деп ойлойсуң ар гана? Өз мына бетиңер менен айткылачы. Эмне ушул? Макинация. Дагы бир сөз түрү бар. Мына бул ушул авирсиздик болуп эсептелет. Бул эмне үчүн авирсиздик? Анткени себеп субханалла, сен жалганда эле. Мен билгенден кулагы укпаган деле адам шофер болуп жүрөт азыр. Келесо деле шофер болуп жүрөт азыр. Сүзүп кетсе ким күнөөлүү болуп атат? Туура айтып атасыз, көрдүкпү мынакей. Демек, жазган да, алган да авирсиз адамдар болуп эсептелет. Демек, авириңди сактап кал ушундай нерселерден. Бирөөнө 5 сом берип батып жүргөндөр отур ошол жерде. Ошол отурганыңда 1 саат, 2 саат күтүп отурган очередте турганыңда береке бар. Муну унутпаңыздар. Мына ошол себептен авириңди сактайсың деген ушул сөз. Эми бул дүйнөдө авир ладно, эч ким билбей калат экен. 500 сом, 1000 сом, 5000 сом, 10000 сом, $1000, $10,000, $1,000,000 бир-биринде кылып атат дейли. Бирок субхана ахиреттен качып кутула албайсың. Мен көчө пайгамбарыбыздын жакшы бир хадисин окудум. Убай бин Кааптан келет экен. Радиаллаху Муснат деп коет. Ошол Убай бин Кааб Муснат деп коет. Ошол мындай кичине бир нече хадисти айткан нерселер. Бирок айтайын деген нерсем ошол жерде бир хадис бар экен пайгамбарыбыздын. Аллаху акбар. Ким дейт? Аткезчилик менен, коррупция менен, байтул малдан, мисалы байтул малдан, же болсо баягы олжодон түшкөн малдан уурдап ала турган болсо дейт. Ошонун себебинен кылган салган мечити, салган медресеси, салган жолу, кылган садакалары Алла тараптан кабыл болбойт экен. Мына, уже мына сен ушундай мындай аны адалдаш мүмкүн эмес экен. Ал башында эле арам, бирөөнү берип койсоң ал адал болуп калбайт экен да. Эми алган адам күнөөкөр болбойт, бирок берген адам сооптон субхан калды, кур калды. Сооп жок ага. Эч кандай сооп жок. Көп адамдар ушул нерсени унутуп калышкан. Некен мындай ии деселе көп адамдардын да айкайсыз, менин балам дейт, мага машина алып берди. Менин балам мага үй алып берди. Анан сурайсың, эмне каякта иштейт десең, биз алса бир жерде иштейт. Мына бир
мекемеде иштейт. Азыр госслужба деген мындай сөз чыгып кетти го, госслужбада иштейт. Госслужбада иштейт дагы эмне кылат? Айлыгы катуу болсо 50 000 сом. Бирок субхана эмне болот? 50 000 доллар машина алып берип атат. Демек, бул жерде абириди сатуу бар да турабы? Эми эртең кыямат күн болгондо Алланын алдына барган мезгилде Алла шадидил иқаб деген Алланын бир сыпаты бар. Шадидил иқаб дегенчи Алла эсеп чотко өтө так. Алла ушундай эсеп чотко так, субханалла, эч нерсе мындай чаңдай да нерсеге жооп бербей кетпейбиз адамдар. Мүмкүн эмес. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Ар бир жанагы ушундай бир жанагындай күмөндүү нерсе менен алектенип аткан адам ойлонуш керек. Мен кээде айтып берем, чын-чында кээде күмөндүү нерсени жегенден көрөк, аны алгандан көрөк, андан көрөк эмне кылыш керек? Өзүңүн бул тырмактын учунда кирди сорсоң пайдалуураак. Адамдар айба Алла Таала бизди Куранда 70 жерде ушундай сыпатыбызды айтат экен дагы, аны ошол 7 эле артыкчылыгыбызды айтат экен, калган баары тең кемчилик экенбизгечи. Ошонун бирөөсүчү мында биз өтө бир эмес, кемчиликтердин бирөөсү биз сабырсыз экенбиз да. Сабырыбыз жок экен. Мисалга алса бир иш баштады, ошо мындай ачкини мунусу эле чыгарыш керек болду. Биз ачкisi менен кошо чыгарабыз келет экен да. Эми адал жол менен могу футларды эле чыгарат да, бирок эми бир жактан багы кредит алып, же болбосо процент акча алса, бул эмес чыккан атат да. Бирок могуну менен эле акчасы таап жакшынакай болуп аткан болчу да. Эми мына ушуну эле чыгарып тура тур адал жол менен. Бирок көбөйтүйем деп арам алба деген сөз да. Биз сабырсызбыз да. Эмне кылабыз? Батыраак болсо дейбиз. Батыраак байып кетсек, батыраак балалуу болуп кетсек, батыраак субханалла бир нерсе кылып ийсек, бизге бат эле керек да, баары таңчы. Биз сабырсыз жаратылып турбуз ушундайчы. Батыраак бол, жок, субханалла. Ошону илгертен сөз бар да, шашкалактык эмнеден? Шайтандан. Шашкан шайтанский дело дейт. Билесиңби ушундай? Ушундай нерсе. Эми шайтан уш бизге келип туруп кедейчилик менен коркутат экен. Анан биз ошол мезде күмөндүү нерсени карабай калабыз. Эмне болмойлу? Мына эртең жаз келет. Эмне кылабыз? Биз үрөөн сатып алабыз, туурабы? Уже үрөөндү эмне алып койдук? Кредитке алып койдук. Эми ойлосоң, субханалла, Аллах Таала арам деген нерсеге салдың. Эми мындай фундаментти, үй куруп аткан болсоң, монолит куруп атасың да. Бирок фундаментти саздын үстүнө куруп койсоң эмне болот? Канча монолит болсо чөгөт да, туурабы? Ошону айтып атат бул жердечи, диниңерди сактайсыңар деп арам нерсени сактала турган болсоңор. Эмитен эле шашуушуп эле өзүңөрдүн сазга үй куруп салбагыла деген сөз экен. Алла муну элчи пайгамбар ошону айтат бизге. Ошондой экен. Пайгамбар айтат экен, ал эми кимден күмөндүү нерсени кылган болсо, фи шубхати ва кафил харам, ал сөзсүз не экен? Анда ал арам нерсени кылышы мүмкүн деп айтты пайгамбарыбыз. Мына күмөндүү нерсени кылды, арам нерсени оңойлуу кылат. Мындай эшикти ачып алганда сөз киресиң да, туурабы? Мына күмөндүү нерсеге кирдиң, субханалла, ар жагы ачылып кетти деген сөз экен. Эми пайгамбар айтат экен, бул дейт күмөндүү нерсе бирөөнүн коруп койгон жерине кирген сыяктуу дейт. Коруп койгон. Алла Таала эмне алып коюптур? Коруп койгон. Ар бир падышанын корук жайы болот. Алланын корук жайы ал адамдарга арам кылган нерселер. Алла арам кылды мынакей. Мындай чийип койду. Бир айтат мага, молдоке, туда пойдешь расстрел дегендей экен дейт. Буягын кылсаң арам, биягын кылсаң арам, биягын кылсаң мындай мусулманга субханалла мындай кенен эле жол ачып берчи дейт да. Айтам субханалла, мен Алла Тааланын коругунан ары чыга албайм. Бизге мусулманга ошол себептен айткан, бул дүйнө түрмө сыяктуу биз үчүн. Мусулманга түрмө сыяктуу. Бирок бул түрмөдөн чыгып биз өзүбүздүн жай үйүбүзгө барабыз, бейишкечи. Капырга бул дүйнөчү рахат. Бирок ал түрмөгө чөт кайрачы, тозок дегенчи. Айырмасы эле ушул. Ошол себептен бул дүйнөдөн тартыла турган болсоң, бирок бир нерсе бар. Эгерде толугу менен Алла берет деген ишеним боло турган болгон адамдачы, күмөндүү нерсе, арамдуу нерседен качыш оңой болот. А эгерде сенин жүрөгүңдө Алладан болот, Алла берет деген ишеним болбосо, анда субханалла, некен дүйнөгө болгон коркуп сени ээлеп алып туруп, оңой эле арам нерсени кылып баштайсың. Мына ушундай. Алланын коругу менен арам нерсени коюп койгон. Бияка бассаң арам, мына арак ичкенге болбойт. Арак ичкен. Бирок жарма ичсе болот. Карасаң?
Мындай арам ичсе мына болбойт. Эмиси бана чочкон этин жеген болот, бирок койдук өлгөнчө жей бер. Эч проблема жок. Карасаң андай нерсе. Мынакей адал эмгек менен тап, бирок арам бирөөнүкүн жебе, тартып алба. Мына корок, биягы оңой. Болгон нерселер кайсы жолду тандайсың сенден өзүңөн. Имандуу адам өзү тандайт. Хасан Басри рахматаллейх айтат экен, Алла дейт, пендеси ушунчалык жакшы көрөт, ошол себептен дайым адал жолду көрсөтөт дейт. Пенде сокур дейт. Пенде сокур дейт. Азиз көз сокур адам экенбиз биз. Эмне экен? Ошол Алла жак көрсөткөн жакшылыкты көрбөйт экен да. Мына, биз кээ бир сокурлугубуздан көрбөй калат экенбиз. Адалды менен арамды айырмай калат экенбиз. Иншалла аракет кылабыз, арамдан алыстаганга өтөнчү айланыңдар. Мындай кээ бир убакыттарда биз кичинекей бир кыргызча сөз бар, кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет дейт. Анан биз монча боо жер эле да. Боо элечи. Ошо жана Убай ибн Каабдын да бир айтканы бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар. Жок, Убай ибн Каабд демесе, пайгамбардан ушуну айтты дейт пайгамбар. Пенде өзүнүн жеп аткан тамагына карап көрсүнчү дейт. Жеп аткан тамагына карап көргүлөчү дейт. Ал дейт, топуракка окшош дейт. Жеп аткан тамагына карап көрсөң, топуракка окшош дейт. Эми дейт, ошол жеген тамагыңа канча жанандай приправа кошсоң деле, специя кошо турган болсоң деле дейт да, ал акыртый баягы бир эле нерсе болот, топурак болот дейт. Жей турган топурак болгондон кийин дейт да, эми эмне мынча шашып умтуласың деген экен да. Көрдүк мондай нерсе. Демек, субханалла, баягы бир эме болду. Бир жакшы байкелер менен дүкө эмеге бардым. Тамак жей турган жайга бардык. Анан барганда момунча жашаш керек мусулман дейт. Ушунча жашаш керек деп атам. Поддержка кылышым керек экен. Поддержка кылбасам болбойт да. Ушул мусулман өтө сонун тамак субханалла. 4-5 кишиге мисалса бир 3 кишиге, 4 кишиге примерно мен 8-9 миң сом берип койду. Бир отуруп туруп кетип калдык. Анан машаллах да эми жүрө мен силерди сыйлап коеюн деп. Эми молдок айтып атса кантип бар болот да. Анан бардык машалла, тиги ошондон эле бир 300 метр ар жакка бардык дагы. Төртөөбүз калп айтканда 720 сом болду. Аны айтып атам, көрдүкпү деп атам, адам боого да тоет, боого да тоет. Болгон нерсеси боореки нерсе де мисалы канчадан акысы кетип калды. Туурабы? Адамдар көп убакта субханалла мисалы барып жейди, ошондой эле, точно ошондой эле тамак, ошондой нерсе. Бирок бизде мондай жүрөгүбүздө мен деген нерсе бар да, мен таап аткандан кийин мен ушу жыргап жашашым керек дегенчи. Мен таап атам, бул меники, мен жыргап жашашым керек. Ушул ой качан киргенде, анда субханалла эмне башталды? Шайтан субханалла ассаламу алейкум деп дос болуп алдым деген сөз. Мен мындай жашашым керек. Жок. Алла анын пайгамбары каалагандай жашаганды үйрөнүш керек. Кез-кезде зона комфорттон чыкканды үйрөнгүлө. Зона комфортко кирип ала турган болсоңчу, кийин адал арамды карабай каласың. Жана айтып аткан ушул эки. Кимде ким күмөн нерсени кылып койсо эртең арамды кылат деген ушул эки. Түшүндүңүзбү? Биз зона комфортко кирип кеттик азыр аябай. Укмуш только мындай комфорттуу нерсени каалап калдык. Тияка барсаң жакшы, бияка барсаң жаман. Жок деп. Жок, андай эмес туугандар. Качан ошол нерседен кичине мындай ылдый түшкөн, мисалы карасаң, орозонун убагындачы кечке чейин оозуң бек жүрөт го. Анан кечинде жегениң эмне болот? Мындай бир курма. Анан катуу болсо мынча бир айран. Ошо урсаң тою бир башка жок болду. Көрсө адам мындай бир эле курмага мынча кичине айранга тоет экен. Ошо сенин өзүбүздү жанагындай бир борго байлаган букадай кылып албашыбыз керек. Макулбу? Биз адамбыз, акыл бар, эртең жооп бериш керек болот. Ошондой этият бололу. Амин. Субханакаллахумма ва бихамдика, анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайым береке берсин.